Саламатсыздар, урматтуу көрөрмандар. Учурда биз Баткенден түз эфирге чыгып жатабыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев учурда Баткен облусундагы чечме айылына элдер менен жолугуу үчүн келген. Yılda tazalanıp açıktı. Gelip tazalaganda suyu çıkar. Bir yaktan çıkar. Bu şeyde koysam mı? Yok da koşunca da bulaklar var. Rakı çıkar. Bunlardan öne gider. Özbekistan gider. Mekiye bölünür. Mekiye bölünür. Dağıstan gider. Bunaldağı bölünür. Irak var. Bu var. Yaktan dağı bölünür dedi ikiye. Ana bir yakta Özbekistan'ın turbaları var. Taza turbaları. Bayağı Bayağı eline kılav, bayağı tegene eline kılav, özgürce sayardı kılav özgürce. Özgürce bana yüzün narağından gelip beni topladı. Hastanı gelip. Özgürce toplamıştı böyle. 84 man yaksa topladı değil mi? Yani şeyde ortada 180 metre bir kalgan değil mi? Nerede? Kaç hektar? Bir hektar da ortada. Bir hektar da gelecek. 80 soğuttu gözü. Biz de vatandaş. Biraz sülep var. Şu yerde kurğunla katar. Bu yerden tarih kılımdayız. 16. kılımda bizim çoğatalar bu yerde yaşap turgan. Manda ağın su bolgan. Buncha saz bolgan. Ana bunu tosup ayılga su çıkarışkan. Bizim çoğatalar Kokon Xanında Kolbaşı, bir Mingbaşı olup işlep turgan. Kelip bu yerde Kırgızlar sudu çıkarıp artkanını keçe 70-60 yıllardan barıp beri Özbekistan'a bere başlaganımızda Sayız uçurumda. Bu yerde oşol çoğatalar büt mürzöler turat. O kulakın janaşa. Bu yerge жылына maya ayında kelip biz tazalap özüz Kırgızlar tazalap bu yerge zamak koyganımız manda turba. Bunu açabız 20 yıl bol. Murda çimele basat elek. Açıp mo teşkilleri büt çim menen manda çim menen bekitip turdu ağızıp tazalap bir 3 gün 4 günde. Anam o yerde bir koydu soyup bir iki koydu. Kur'an okutup ata babaları. Ошонтуран дуа кылып чыгып кетебиз. Бул жерде эч кандай талаш маселе болбош керек. Себеби бул ар тараптуу биздин чегара, ар бир карталарда дагы. Биз кошуналарга сууду берип келе жатабыз. Элдин пикири ушундай. Мындан дагы бере беребиз, мындан кийин дагы. Бирок бизге тең укуктуулук эч кандай бул жерде тең укуктуулуктун кереги жок. Себеби эч кошордун башы бир казанда кайнабайт. Анан бул жер мазар. Бул жер мазар. Биз мусулман калкыбыз. Мазарда эч кандай бул жерге келип алып, андай мындай проекциялык эч кандай кереги жок. Бизге элдин turmuşu falan ушундай. Себеби бул жерде 1000 жылдан бери жашап келе жатабыз. Биз келечек урпактар дагы ушул жерде жашап калышты. Могу беригенде да кылмабыз. Булар чынар керек. Көмөлөр ак эмеспи? Жок. Мына үйлөр Өзбекстан, булар өзү асты кыргыздар. Мен чоң атам палвандары. Буларды Токондан алып келген. Алып келип ушул жерде жайгашып калышкан. Анан булар арык сууду биздин сырт айынан ичип турушкан. Азыркы бүгүнкү күндө булар кече Сайыз убагында арктын жагына түшүп суу ичип башташты. Насос менен ичишет. Бирок биздин туугандар булар. Булар биз мейман катары чакырабыз. Бул жерде суу адиси барбы? Суу адиси биз бул боюнча ишчат этилгенин билебиз. 69-68 секундасына 750 литр суу чыгат. 68 жылы биздин Айдеркен совхоздар аны иликтенген. Гидрогеологический 5-50 миңдик масштабта иликтенип, бул жерде скважиналар ал жак бул жактан казылып, ишчат этилген. Секундасына 750 литр суу чыгат. Кийинки убактарда эки тегир менен суу бизге кетип турган, артканы ылдыйга кетип турган.
Азыр бүгүнкү күндө Bunu su bunu ya Kırgızlara gelir. Жактан да кыргыздарга бөлүнөт. Анан айта кетчү нерсе, жакынкы 20 жылдын тегерегинде биз жаштар ар тараптуу Россияда жүрүп калып, башка жүрүп калып, местный бийлик менен Кошуна Өзбекстандын бийликтери буларды акчага сатып алып, баары сементке биздин түрбаларды алып кетти. Биздин могу жерде тегирменибиз бүт ушу регионду багып турган суу тегирменибиз болгон. Ал иштебей калды. Ошол түрбаларды да кайра карап чыгып, сууну теңдештириш керек. Эгер чечилип сууну мында бөлүштүрүп атканда теңдештириш керек. Себеби ал карбирионный жол менен кеткен кошуналарга. Эми биз дагы бул жерде өстүк. Бул жерде 1,5 миң калк жашайбыз. Биздин да эртең келечегибиз бар. Тарыхый бул жерде 100 жылдан бери тегирменибиз кет. Мурда 1 километр нар жак Улдыйда болчу. 5 тегирменибиз. Суу ошол жака кетти. 70-жылдарда андан алдын уже жок болду дагы. Тегирменди көчүрүп келгенбиз, эки жакында иштебейт. Бул жерде Улдыйда таш тегирменибиз бар. Су тегирмен. Урматтуу көрөрман, бул ушул өткөн 2020-жылдын май айында чырга себеп болгон дал ушул булак. Бул булактын 250 кожолук, Чечме айылынын 250 кожолугу суу менен дагы, ичүүчү суу менен дагы камсыз болот. Ай сайын дейм да, жылына бир жолу ушул жерде сууду тазалашып, булакты кеңейтишет. Uykum açıldı. Uykum gelip gitti ne? Bittiler şu olay. Su gönder, su kaçırıyorsa. Азыр УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев мындан кийин ошол бийлик аймагында эл менен жолугушат. Жолугушуунун уланысы ошол жакта болот. Азыр бул жерге экинчи тараптын дагы бийлик өкүлдөрү келишкен. Бизден алыстабаңыздар, кайрадан биз түз эфирге чыгабыз.